Саламатсыздарбы, урматтуу мугалимдер. Бүгүнкү күндө биз электрондук күндөлүккө класс катары кирдик. Биз сиздерге окуучунун портфолиосун кандай толтурууну кыскача маалымат берип кетели. Ушул жерде портфолиону басасыздар. Баскандан соң сиздер окуучулардын портфолио маалыматтар көзөмөлдөө тизмесине өтөсүздөр. Бул жерде 7А классынын класс жетекчиси Гулиза Маматкалилова. Анын окуучунун саны 15 экен. Жана бул жерде биз бир окуучуна киресиздер. Ошондон кийин бул жерде данныйны маалыматтарды сиздер кезек менен толтурушуңуздар керек. Биринчи маалыматты толтурмайынча сиздер экинчине өтө албайсыздар. Бул жерде толтурбай жатып да сиздер маалыматты сактоону баса албайсыздар. Манипул пункту белгилегиңиз болуп сизге чыгат. Сиздер бул жерде катталган дареги болот жана жашаган дареги болот. Катталган дарегине сиздер область, район, айыл аймагы, айыл ошону тандайсыздар жана көчөсүнү жазасыздар. Үй номери. Катталган жери менен жашаган дареги бирдей болсо, ушул галочканы бассаңыздар, жашаган дареги автоматтык түрдө толтурулат. Маалыматты сактоону басасыздар. Жана тоголок жетим болсо, ооба дейсиздер. Ооба дегенден кийин бул жерде камкорчу, орусча айтканда опекун болот. Ошол камкорчунун данныйны сиздер бул жерге толтурушуңуздар керек. Бул жерге мен жок деп коем. Сиздер бул жерди өзүңүздөр толтурасыздар. Идеенде катталган ооба же жок. Жана ошол мектепте өзүнүн автобустары, микробустары, окуучуларды жеткире турган бар болсо, ошону ооба дейсиздер же жок дейсиздер. Жана маалымат сактоону басыңыз. Үчүнчү кезекте жарандыгын тандайсыздар. Жана улуту. Этникалык кыргыз жок, ата-энеси аскер кызматкери. Окуу тили, ал окуучу кандай тилинде окуйт. Жана бул жерде атасынын пини болот. Сиздер бул жерде атасынын пинин жазган кезде пин издөөнү басасыздар. Баскандан кийин бул жака атасынын аты, фамилиясы баары чыгып келет. Жана апасыныкы деле ошондой. Жана сиздер бул жерге атасынын аты жөнүнү жазасыздар. Апасынын аты жөнүнү, атасынын телефон номери, апасынын телефон номери жана атасынын электрондук почтасыны жазышыңыздар керек. Бул жерге мен сиздерге мисал катары почта жазып коем. Сиздер бул жерге жазасыздар почтасыны. Апасы кандай жумушта иштейт. Апасы деле кандай жумушта иштейт, ошону жазышыңыздар керек. Маалыматты сактоо. 4-ncü кезекте бул жерде вакцинадан өткөн же жок, аллергиясы бар жок, күн сайын алынчу дары-дармек, коррекциялык класс, майыптыгы бар, ошолорду толтурасыздар. Сабактан тышкары, бул жерде окуучу олимпиадага катышкан болсо толтурасыздар. Ал эми окуучу олимпиадага катышкан эмес болсо, анда сиздер маалыматты сактоону басып, кийинки кезекке өтсөңүздөр болот. Кийинки кезек өткөндөн соң бул жерге өздүк делоны документин киргизесиздер, жүктөйсүздөр. Жана жүктөгөндөн кийин файлы жүктөөнү басыңыз. Файлы жүктөгөндөн кийин ушул жерде галочкалар баарына чыгат.